Бул күндөр кара июль деген ат менен тарыхта калды. 2020 жыл, 2021 жыл азырдагы ошондой эле ситуацияда иштеп атабыз. Кызыл зонадагы баатырлар. Баары бир элибиз үчүн, журтубуз үчүн иштейбиз да. Пандемияда жашыл зонада туруп, бирок миңдеген адамдын өмүрүн сактап жүргөн мекенчилдер. Быйыл дагы ошо кээ бир жетишпеген дары-дармектерди, кээ бир ооруканаларды камсыз кылып келатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Өзкөн Стамкулов дары-дармек жана медициналык жабдуулар департаментинин дарыларды сактоо секторун жетектеп келет. Пандемия башталгандан бери атуулдук ариет эс алууга жол бербей, жүздөгөн гуманитардык жардамды кабыл алды. Бажы тарыздөөсүн, анан складка алып келип түшүрүп, аны кабыл алып, баарысын ошону күнү түнү дебей ушул ДЛОнун сотрудниктери менен биз иштедик да. 2020 жыл, 2021 жыл азырдагы ошондой эле ситуацияда иштеп атабыз. Мен күндө 3-төн 4төн жүктөрдү растамыш кылган күндөрүм болуп атат. Баягы груз келип калат, ар жактан келет. Кээ бирлери документи менен келет, кээ бирлери без документ, эч кандай документи жок келген күндөр да бар. Ал убактан өзүбүз болушунча ошол мыйзамга алып келип документтерин жасап, растамашка кылган күндөр болду. Кыргызстанга келген дары-дармектер менен медициналык жабдуулардын бардыгы бул лабораторияда текшерилип, сыноодон өткөрүлөт. Проводится испытание количественное и идентификация вещества. Департаменттин борбордук текшерүүчү жана анализдөөчү лабораториясы эл аралык аккредитацияга ээ. Мекеменин дээрлик бардык бөлүмдөрү автоматташтырылган. Заманбап техниканын жардамында Кыргызстан каттоодон өткөн сапаттуу дары-дармектер менен камсыздалууда. В период пандемии мы, получается, работали в двухсменном режиме. За, получается, июль месяц мы провели более 1200 испытаний лекарственных средств и медицинских изделий. Мы в двухсменном режиме работали. Мы в период пандемии уже наши специалисты 3 раза в неделю выходят в двухсменном режиме и на выходные дни тоже работают. Работа не прекращалась. Мы, получается, выкладывались максимально. Мы даже вплоть ночи, даже круглые сутки работали некоторые специалисты. Здесь оставались специалисты, ночевали. Структурных подразделений прям звонили, то что сейчас к Кликсам привезут. Мы готовились прям уже зарегистрировать и уже провести испытания и максимально выдать протокол. Я помню то, что некоторые Кликсаны мы там уже даже на 2 специалиста поделились испытания, чтобы они максимально вытащить. И за 2 часа, по-моему, отдавали такие результаты, что констатировали факт полученных результатов. Если честно говоря, все специалисты устали, но несмотря на это, все-таки работаем. Мы понимаем то, что наша работа – это основная часть. Былтыр кандай иштедик. Былтыр ушул аптекаларыбызды биз жапкан жокпуз. Күнү түн иштедик. Ошолордун арасында өзүбүз дагы ооруп жаттык. Ооруп кайра чыгып аттык. Жалгыздан калып канча адамдарды тынбай обслуживать этип аттык да. Ошол убактарда антибиотиктер абдан керек болду. Бардык антибиотиктин түрлөрү болду. Азитромициндер кандай керек болду. Бардыгы керек болду. Бардыгын толук берип жаттык. Мен ойлойм, салымыбыз абдан эле жакшы болду. Өлкөнү дары-дармек жана медициналык жабдуулар менен камсыздоодо Кыргызстандын фармацевтикалык бирикмеси маанилүү иштерди аткарып келет. Союздун төрагасы Эрнис Асанов баш болгон мекенчилдер керектүү гуманитардык жардамдарды таратышып,
карантинге карабай пандемия учурунда өлкөнү муктаж препараттар менен камсыздашты. Былтыр билесиздер, ошо дарыларды алып келе албай, кээ бир мамлекеттер такыр эле жаап салды, чыгарбай атты, сатпай атты. Ошондо биз ошо логистикалык компаниялар менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, самолет аркылуу, ошо поезд аркылуу, вагондор менен алып келгенге аракетибизди кылып аттык. Анан бүгүнкү күндө дары-дармек жетишпей калат, жок болуп кетет дегенден алсын. Анткени биз бүт дүйнө жүзү менен иштейбиз. Мурун ортомчол компаниялардан алсак, азыр биз түз дары чыгарган заводдордун, фабрикалардын өзлөрү менен иштейбиз. Ошо эч нерсеге карабастан биз дайыма өзүбүздүн ишибизди хан убагында алып барууга дайыма аракет кылабыз. Анткени фармацевтикасыз оорулар менен күрөшүү мүмкүн эмес. Саламаттыкты сактоо тармагы бир гана оорулардын алдын алуу жана дарылоо эмес. Үчүнчү негизги блок дары-дармек менен камсыздоонун жардамында тең салмакта жашайт. Июль айынын 1-жекшемби күнү фармацевтика тармагында эмгектенгендердин дагы кесиптик майрамы. Биз үчүн дагы биздин элибиздин ден соолугу өтө маанилүү. Бул кылган жумушту орустар айткандай одолжение эмес. Бул өзүбүздүн милдет, өзүбүздүн аткарган жумуш катары эле билип, биздин баягы долг. Чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгына биринчиден азыркы мезгилде эмне каалайм? Баягы эле ден соолукта болсун.